Салам достор, кандайсыздар? 10 мүнөттүк биздин жагымдуу подкастыбызга кош келипсиз. Менин атым болсо Аку жана сиздер менен чогуу бүгүн 10 мүнөттүк кыска подкастта дайыма жагымдуу көрүнүү адаты жөнүндө сөз кылабыз. Жагымдуу көрүнүү дегенде биз көбүнчө мунун баягы кыздарга карата ойлошубуз мүмкүн. Кыз деген тыпырайып жүрүш керек, кыз деген таза жүрүш керек, кыз деген ухоженный болуп өзүнө кам көрүп жүрүшү керек деп айтышыбыз мүмкүн. А бирок чын эле бул бир гана айымдарга, аял затына тиешелүүбү? Негизи жагымдуу болуу дегенде кандай түшүнөбүз? Мына ушул тууралуу сөз кылалы. Жагымдуу болуу. Чындыгында достор, жагымдуу дегенде мурун биз көп нерсеге да көңүл бура кетишибиз керек да. Бул мисалы биринчиден жагымдуу көрүнүү бул мода кууп саркеч кийинүү эмес. Жагымдуу көрүнүү деген бул кымбат кийимдерди алуу эмес, Жагымдуу көрүнүү бул дайыма маникюр жасатуу же татуаж жасатуу деген эмес, Бул башка. Анда келиңиздер, кеп башынан болсун. Ал эми мен угармандарыбыздан сурайынчы, сиз үчүн жагымдуу көрүнүү, жагымдуу деп кандай адамды айтасыз? Мына бул тууралуу ылдый жакка комментарий кылып жазып койсоңуз болот. Андан тышкары +1 301 760 60 70 сандарына дагы оюңузду жазыңыз. Китепти мукабасынан эле божомолдобош керек деген лакап сөздү уктуңуз беле? Бирок көпчүлүк дал ушундай кылат, Адамдар биринчи эле адамдын жүзүнөн, кийген кийиминен дароо тыянак чыгарып коет. Сырткы келбетиңиз сиз тууралуу көп нерсени айтат, ошондуктан жакшынакай көрүнүп жүрүү дагы маанилүү. Анда жакшынакай жагымдуу бул кандай? Келиңиз сөз кылалы. Эмне үчүн жагымдуу көрүнүш керек? Эмне үчүн жакшынакай жүрүш керек? Өзүң үчүн кам көрүү бул өзүңдү карап жүрүү. Бул баарынан мурун өзүңө көрсөткөн сүйүүң. Ал эми өзүн сүйгөн адам башкаларды дагы сүйө алат. Мындай адамды албетте башкалар дагы сүйөт. Андан тышкары жакшы каралган сырткы келбет жашоого карай позитивдүү көз карашка ээ болгонго дагы жардам берет. Жашоого позитивдүү кароо менен өзүңүзгө карата туура мамиле кыла аласыз. А бул нерсе кайда гана болбосун дайыма сизди ээрчип жүрөт. Өзүн карап жүргөн адам биринчи кезекте өзүнө жагат. Андан улам анын маанайы дайыма жайдары болот. Жасай турган иштерде энергияга бай болуп, өзүңүздү комфорттуу сезесиз. Бул нерсе сизге инициативаны колго алып, жашоодо ишенимдүү алдыны көздөй жылганга жардам берет. Жагымдуу көрүнгөндө эмне болот? Анын эмне кереги бар? Неге жагымдуу көрүнүшүм керек? Жагымдуу жана татынакай көрүнгөндө өзүңүздү жакшы сезесиз. Бул болсо өндүрүмдүүлүккө алып келет. Анан өзүңдү жакшы сезүү башка адамдар менен достук мамилени курганга дагы мүмкүнчүлүк түзөт. Албетте бул жерде татына көрүнүүгө баягы фанат катары умтулуу жөнүндө кеп болгон жок, Бул фанатизм эмес. Жарашыктуу кийим-кечек, таза жана кам көрүлгөн чач, тырмак болду, жетиштүү. Көбүнчө баягы 60 жашка келип калганда адамдар өзүнүн келбетине көңүл бурбай калат го. Мен азыр таң калып коем, мен чоң энем 64 жашында каза болгон, аябай эрте каза болуптур да, бирок мен үчүн ал чоң эне болчу. Азыр деле сүрөттөрүн карасам баягы 2 жоолукту башына каттап жамынып, 2-3 көйнөктү каттап кийип, белине белжемчи тагынып, ушундай апа болчу да, апамчы. Анан азыркы убакта 60 жаштагы эжекелерди карасаң, тыккыйып жүрөт да, тимеле шымданып, чачтарды прическа кылып алыпчы, анан карап, замандын өзгөргөнүн кара деп коесуң. Чындыгында 60 жашка келгенде өзүңдү карабай, болду эми мен чоң эне болдум, болду эми мен чоң ата болдум, болду мен тайынемин деп калтырып коюу туура эмес, Адам өзүнө дайыма кам көрүшү керек. Ал эми өзүнө кам көрө бергендер жаштыгын уланта бергендей көрүнөт. Мындай инсандарга жашоо кызык жана алар узак жашагысы дагы келет. Эгерде биз жагымсыз, сүйкүмсүз көрүнсөк, эмне болобуз? Сырткы келбети шалбыраган адам көбүнчө баягы жумушунда да, кыймыл аракетинде дагы ошондой болот го. Анан адамдын сырткы келбети көп нерсени айтат да. Мисалы, анын табити, жетишкендиги, мүнөзү, ал эмес тарбиясы тууралуу айтып коет биздин сырткы келбетибиз. Кийимдин шалбырап, таза эместиги, бут кийимдин үзүлгөн боосу, кир чач жана башкалардын баардыгы адам тууралуу ап-ачык эле ким экенин айтып турат да. Кийимиң таза эмес болсо, шалбырап турсаң, илейин кийинүү болсо, убакытын бирге өткөрө турган адамдарды сыйлабагандан кабар берет. Эгерде адамдын келбети дайыма эле жагымсыз боло берсе, демек бул анын айланасындагыларга эч кандай кызыгуу жоктугунан кабарлайт. Албетте мындай келбет башкаларды түртөт,
демек өзүнө шалаакылык кылган адамдын ийгиликке жетүүсү өтө аз жана шектүү. Мындай учурда эмне кылыш керек? Сырткы келбетти жакшыртыш үчүн бир нече кеңештер бар. Маанилүү кам көрүүгө жана кийимге көңүл буруңуз. Абалыңызды жакшы сезип, сергек болуш үчүн көнүгүү жасаңыз. Үзгүлтүксүз көнүгүү жасоо адамдар кабылган кээ бир дарттардан кутулганга дагы жардам берет жана албетте келбетти жакшыртууга жардам берет. Туура тамактануу идеалга карата жолуңузду кыскартып коет. Териңизге жаркыраганга стимул бере турган азык-түлүктөрдү тандаңыз, туура тамактаныңыз. Алкоголдук ичимдиктен, чылым, тамекиден толугу менен баш тартыңыз. Жакшы, кооз, жарашыктуу костюм кийгенде өзүңдү башкача сезесиң, маанай көтөрүлүп, энергиянын резервтери кереметтүү түрдө ачылат эмеспи? Жана тескерисинче, эгерде эски, кийир, жарашыксыз, шалпайган костюм кийсең, өзүңдү алсыз, ыңгайсыз сезип, өзүңө ишенимиң төмөндөйт. Ошондуктан жарашыктуу кийини адамдын өзүнө болгон баасына дагы көз каранды. Достор, ошондуктан баарыңыздарды келбетиңизге көңүл бурууга чакырабыз. Өзүңүзгө кам көрүңүз, бирок албетте фанатизмге жетпеңиз. Өзүнө кам көрүү бул модель эмес, бул акыркы модадагы саркеч кийим эмес, бул эң кымбат бренд кийимдер эмес, бул жарашыктуу, таза кийинүү. Сиздин келбетиңиз ички жан дүйнөңүздүн саламаттыгын, гармония жана мүнөзүңүздүн сулуулугун дайым чагылдырып турсун. Ошондуктан дал ушундай сулуулук менен сиз адамдардын көңүлүн буруп, өзүңүзгө мындай бир жагымдуу мамилени тартуулап туруңуз. Эгерде жалпы кам көрүү жөнүндө сөз кыла келсек, анда албетте бул биринчи кезекте түндө туура уктоо, уйкуну кандыруу, сулуулуктун алмашкыс мыйзамы, Дал ушул убакта организмге күндүзү жоголгон сулуулугуңуздун ордуна келтирүүчү татаал биохимиялык процесс жүрөт. Ошондуктан толук кандуу уйкуга көнүңүз. Экинчи эреже, телевизор көрүп отуруп, бир эле убакта төмөнкү пайдалуу адаттарды жасасаңыз болот. Мисалы, бут үчүн ванна, тырмактарды бекемдөөчү ванна, таманга, колго массаж, моюнга, ээкке, бетке массаж дегендей массаж жасап турсаңыз болот. Үчүнчү эреже, ар күнүн кечинде 15 мүнөттү бир гана өзүңүзгө арнаңыз. Бул учурда мүмкүн бутуңузду өйдө көтөрүп жатасыз, эч нерсени ойлонбой өзүңүздү тынчтык тартууларсыз. 4-нчы эреже, көзүңүздүн айланасындагы тери үчүн кам көрүңүз. Ошондо курдаштарыңызга караганда маселеңиз азыраак болот. Бет майларды туура тандоо, чачка туура кам көрүү, жаман маанай, жаман ой менен уктабаш керек. Бул дагы абдан маанилүү. Бетиңизди жаздыкка катып алып жатпаңыз. Болбосо эртең менен шишип койгоносуз. Уйкудагы сулуу, туура жана ыңгайлуу позада жатыш керек, чалкасынан. Кийинки кезекте бул уйкусуздук менен күрөшүүнүн бир жолу радионун үнүн акырын чыгарып, жыштыктардын ортосуна коюп коюңуз. Бул шуудураган үн батыраак уктаганга жардам берет дешет. Караңызчы. Ошондуктан дал ушул ыкмаларды колдонуңуз дагы өзүңүзгө кам көрүп, туура эс алганга, туура уктаганга аракет кылыңыз. Анан биз мурунку подкасттардын биринчисинде айтканбыз. Көнүгүү жөнүндө, кыймыл, активдүү кыймыл, көнүгүү жөнүндө мына ушул эрежелерди дагы эске ала турган болсоңуз, албетте сиз сырткы келбетиңиз дагы жагымдуу көрүнөт жана кийимиңиз дагы сонун болот. Мисалы, свиданияга биринчи жолугушууга чакырса, эгерде жигит кыздычы, кыз күзгүн маңдайында 2-3 саат туруп кийим тандайт, муну кийсем, минсемби деп. Эркек дагы ошондой биринчисинде аябай тандайт. Анан бирок 3 жылдан кийин жүр тияп карабыз десе, ойдон эле бара берейинчи деген сыяктуу көрүнүштөр болот го. Ошондуктан биз сырткы кийимибиз менен, кийим-кечегибиз менен айланадагыларга болгон мамилебизди дагы көргөзүп турабыз. Ошондуктан муну да эстен чыгарбаңыз. Жана ошол кийим-кечегибиз, биздин сырткы көрүнүшүбүз башкаларга биздин ким экенибизди айтып турат. Достор, дайыма жагымдуу көрүнүңүз. Ал үчүн албетте адамды сулуу кыла турган жылмаюу, күлкү керек. Ошондуктан жылмаюу уртуңуздардан кетпесин. Жылмайыңыз, жадыраңыз, күндөй болуп жаркыраңыз. Бул сулуулуктун эң эле биринчи эталону. Саатыбыздын мүнөттөрүбүздүн соңгунда учурунда угармандарды биз Алкитап Чекит медиа сайтынан чакырам. Ал жака катталганды унутпаңыздар. Ал жака комментарий жазыңыз. Жагымдуу көрүнүү бул сиз үчүн эмнени билдирет? Жана +1 301 760 60 70 сандарындагы кызматта WhatsApp'ка жазсаңыз болот. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.